Аллах субхана ва таала Муъминун сүрөсүндө мындай деп айтат: Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Хатта иза жаа ахадахумул мауту кала роббиржиун. Адам баласы bir өлүм келип, өлүм келгенден кийин кыяматтагы эсеп китептеринин катуулугун көрүп, же болбосо бул дүйнөдө эч бир жакшылык иш кылбай жүрүп өтүп кеткен адам мына ушинтип айтат экен: ey Аллахым, роббиржиун, мени бул дүйнөгө кайтарган дейт экен. Лаалли амалу салихан фима таракт. Мен бул дүйнөдө эч бир жакшылык иш кылган эмес элем. Мына ошол таштаган бардык жакшылык иштерди эми мага кылганга мүмкүнчүлүк берчи дейт экен. Бирок Куранда айтат: калла дейт. Жок. Калиматун хуа каилуха. Мындайча айтканда бул эми жөнөкөй бир сөз болуп калды. Ал сөзүңдүн мааниси жок болуп калды. Ва мин варахим барзахун иля яуми юбасун. Эми кыламай кыяматка чейин бул адамга эч бир мүмкүнчүлүк жок. Анын артында бул адамга ал жакта эсеп китеп бар эми. Мына ошол эсеп китепке даяр болуш керек. Ошондо урматтуу мусулман бир тууган, ар бир адам өзүнүн жашоосунда ошол өзүнү эсеп китеп кылып, кандай иш кылганын, кандай аткарганын, кандай сүйлөгөнүн дайыма ойлонуп, ошону менен жашаганы момун мусулман үчүн эң жакшы.